Кутмандуу таңыңыздар менен урматтуу биздин кичинекей достор. Кайрадан жекшемби менен таңында Балапан шоу программасы. Мен кызматыңарда Бак Турсун жана кесиптешим Самира. Кутман таң Самира. Кутман таңыңыз менен. Кандайсыңар достор? Кутман таңыңар менен. Бардык досторго кутман таң калып, кайрадан Балапан шоу программасы бүгүнкү чыгарылышын баштайлы, Самира. Ооба. Кандай жаңылыктар менен бүгүн келдиң биздин досторго? Эмне деген соң кызыктуу маалыматтарды айтып бересиң? Менин маалыматтарым ар дайым эртең менен басуу керек жана басып жатканда 10 же 30 мүнөттөн баштап басуу керек. Жана ошондой эле ар дайым басып жатканда жылмаюу менен басса биз позитивдүү эмоцияларга бөлөнөт экенбиз. Демек, урматтуу биздин кичинекей достор, дайыма көп бассак, бул бир гана позитив эмоцияга гана болбостон, биз ден соолугубузду да чыңдап, көп басуу ден соолукка аябай сонун пайдалуу экен, Ооба. Анда мындай кылбайлы, Самира, кел. Бардык досторубузга биз сонун бир музыкалык композицияга өтөлүк. Ана музыкалык чыгармадан соң программабызды уланталы. Анда эмесе биздин телеканалда музыкалык чыгарма, андан соң жолугушабыз. Мына достор, биз Наташа Королеванын «Маленькая страна» деген клибин көрүп алдык. Мага кичинекей кезимде ушулар аябай жакчу. Мага да жакчу. Булар мен кичинекей кезимде эле бар болчу. Ушул бүгүнгө чейин ушул ыр телевидениялар жаңырып келет. Самира, билесиңби? Мультфильм деп калдык. Том и Джерри мультфильмин көрдүң беле? Ооба. Дал ушул Том и Джерри мультфильми 1940-жылы экранга чыккан экен. Дээрлик андан бери 80 жылга жакын убакыт болсо дагы Том и Джерри дүйнөлүк жана кыргызстандык телеканалдардан экрандан түшпөй ушул күнгө чейин көргөзүлүп келип атат. Сен дагы биздин досторубузга, бөбөктөрүбүзгө сонун маалыматтар даярдап келдим дебедиң беле? Кызыктуу маалыматтардан бөлүшпөйсүңбү? Ооба, Бак Турсунбек, билесизби? Япония калкынын 80% адамы каза болгондон кийин анын денесин кремация кылышат экен. Эгерде силер кремация эмне экенин билбесеңер, бул өлгөн адамдын денесин өрттөө. Ошондо 80% өртөп салышат турбайбы? Ооба. Кел анда биз досторубузга мындай кылайлык. Бүгүнкү оюнубуздун шарттары туурасында түшүнөлүк. Кантип биздин оюнубузга катышат экенин, кандай жолдору бар экенин түшүндүрүп өтпөйсүңбү? Ооба, достор, бул жерде өзүңөр көргөндөй эле 3 кутуча турат. Бул кутучаларда суроолор бар. Бул суроолор адабият, манастануу жана табияттануу алынган суроолор. Жана ким ушул суроолорго так жана толук жооп берген болсо, ал биздин жожобузга ээ болот. Туура айтасың. Демек, урматтуу биздин кичинекей досторубуз, табияттануу, мекен тануу, адабият жана тарых сабактарын мыкты окуган окуучуларыбыздын баарын экрандын алдына чакырабыз. Ата-энеңерге телефонду бергиле, биз Пирамида каналынын Балапан шоу программасына чыгышыбыз керек деп биз менен байланышсаңыздар болот. Азыр биздин экран алдында биздин байланышуучу координат номерлери чыгат. Дал ошол номерлерге чалып, бизге түз эфирге байланышка чыксаңыздар болот, Дагы кандай маалыматтарды бизге даярдап келдиң? Биздин досторубуз бизге түз эфирге чыкканча кызыктуу маалыматтарды айтып турбайсыңбы? Билесиңби, мен сага бир кызыктуу маалыматты айткым келет. Шакира деген ырчыны таанийсыңбы? Ооба. Дал ушул Шакира кичинекей кезинде мектептин хоруна катышып жатканда, сенин үнүң эчкинин үнүндөй, сен эч кандай ырдай албайсың. Хордон чык деп хордун жетекчиси чыгарып салган экен. Кийин Шакира дүйнөгө таанылган мыкты жылдыз болду. Демек, силерди кичинекей биздин досторубуз эч качан силерди бирөө басынып койбосун, бирок басынып койгондо дагы эч качан алардын сөздөрүн карабай, өзүнүн мыкты экенин көргөзүп, ар учурда эч качан чөкпөш керек экен. Аябай сонун кеңешке Бак Турсунбек. Кел, Самира, биздин кичинекей досторубузга айтып өтпөйсүңбү? Биздин оюндарыбызга кандай кылып катышыш керек, кантип катышыш керек шартында бир аз түшүндүрөт, жаңы гана кошулган телекөрүүчүлөрүбүзгө. Мына достор, бул жерде 3 кутуча турат. Бул кутучаларда адабият, тарыхтануу жана ошондой эле мекен тануу сабактарынан алынган суроолор бар. Ким ушул суроолорго туура жана так жооп берген болсо, анда ал биздин баалуу белегибизге ээ боло алат. Дагы бир биздин оюнубуздун маанилүү шарты, бул оюнга 7 жаштан баштап 14 жашка чейин эле катышууга болот. Туура айтасың, Самира. Бизге алгачкы коңгурообуз дагы бар экен. Биз кабыл алалы, Алло, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Сиз түз эфирдесиз. Атыңыз ким? Кайсыл жактан жалп жатасыз? Аймира, мен мурундагы оюндарга катышкан болчумун. Азаматсыз, Аймира. Дагы оюнга катышайын дедиз. Оюн шарттарын түшүнөсүз? Ооба, түшүнөм. Кайсыл областтан жалп жатасыз? Кеминден, чоң кеминден Каралды байы. Азаматсыз. Буга чейин да биздин оюнга катышып, баалуу белектерди утуп алгансыз, Ооба. Анда даярсың. Кайсы кутучаны тандайсың? Кызылды. Кызыл кутучаны тандайт экен, Самира. Кызыл кутучадагы алгачкы суроону биздин кичинекей телекөрүүчүбүзгө Аймирага айтып өтсөң. Биздин кызыл кутучадагы алгачкы сурообуз Манас эпосунда Ошпур деген ким? Манас эпосунда Ошпур деген ким? Ошпур бул Жакыптын койчусу. Азаматсың. Кийинки сурообуз мамлекеттик тил күнү, кыргыз тил күнүн биз кайсыл күнү белгилейбиз?
Бат-баттан жооп бересиз. Мамлекеттик түргүнүм Биздин телекөрүүчүбүз ойлонуп калды. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин кичинекей досторубузга айтып атайлы, Самира, ойлонбостон бат-баттан жооп бериш керек, Анткени ойлонуп калса, бул биз оюндун шартын бузуп койгон болобуз. Демек, биздин кызыл кутучабыз ачылды, урматтуу кичинекей биздин бөбөктөр. Бизге оюнга катышкыла, биздин Instagram баракчабызга катталып, Instagram баракчабызга азыртадан катталыңыздар дагы. Бизге номерлерди таштап коюңуздар. Биз сиздерге байланышка чыгабыз. Андан тышкары бизде азыр WhatsApp баракчабыз дагы иштеп жатат. Instagram WhatsApp баракчаларга кайрылсаңар болот. Самира, биз жакында бир сонун белек ойнотуп жатпадык белек. Ошол туурасында биздин телекөрүүчүлөргө айтып өтпөйсүңбү? Ооба достор, биз жакында уюлдук телефон ойнотуп жатабыз. Бул өзүңөр видеороликтерди жүктөп биздин Instagram баракчабызга жөнөтүңүздөр. Биз аларды 1 март күнү Instagramга чыгарабыз жана ошондой эле ким көп комментарий, ким көп лайктарды алган болсо, анда биз 8 мартта жыйынтыкты чыгарып, ошол биздин жеңүүчүбүзгө уюлдук сотка беребиз. Азаматсыз. Биз бөбөктөргө дагы бир сыйра кайталап коеюн. Уюлдук телефон ойнотуп жатабыз, урматтуу биздин кичинекей достор, ата-энелер. Демек, ал уюлдук телефонду кантип утуп аласыздар? Бүгүндөн баштап ыр-биге шыктуу, таланттуу биздин кичинекей бөбөктөрүбүз бизге видеороликтерин жөнөтсүн, өздөрүнүн видеороликтерин жөнөтүп, биз 1 март күнү аны Instagram баракчабызга жаралайбыз дагы, 8 күн добуш берүү койгонбуз. 8 март күнү жыйынтыгын чыгарып, эң мыкты ырчаган жана эң мыкты көрүүлөр, эң мыкты комментарийлер жазылган биздин кичинекей бөбөгүбүздү биз жеңүүчү деп кабыл алып, белегибизди карабыз. Бизге номерлердин калтырган бөбөктөр бар экен, кийинки бөбөгүбүздү кабыл алсак. Алло, саламатсызбы, кичинекей биздин дос? 1 сентябрь күнү. Сиз аты жөнүңүз ким? Кайсыл областтан чалып жатасыз? Дагы бир жолу айтып коюңуз. Мен атым Галия, Нарын облусунан чалып жатам. Азаматсың, Калия. Бул жерде бизде кызыл кутуча ачылган. Биздин оюн шарттары боюнча кутучаны кайрадан тандашыңыз керек. Кайсы кутучаны тандайсыз? Бизде кызыл кутуча ачылып калды. Кайсы кутучаны тандайсыз? Жашыл. Көк кутучаны тандайт экен Самира. Көк кутучадагы алгачкы суроону айтсаң. Биздин Нарын областынан чалып жаткан кичинекей бөбөгүбүз көк кутучадагы суроо. Көк кутучадагы алгачкы суроо: Кыргыздын даңазалуу актёру, эл агартуучу Сүймөнкул Чокморов кайсыл жылы төрөлгөн? Кыргыздын даңазалуу актёру, эл агартуучу Сүймөнкул Чокморов кайсыл жылы төрөлгөн? Бат-баттан жооп беребиз. Биздин Нарындан чалып жаткан кичинекей биздин досубуз. Биздин досубуз ойлонуп калды окшойт. Кийинки биздин досторубузду күтөбүз. Биздин көк кутучабыз ачылды, бирок суроолорго жооп берүү боло элек. Демек, көк кутучадагы суроолорго дагы да жооп берсек болот. Instagramга келген кийинки номерибизди кабыл алсак. Саламатсызбы, кичинекей досубуз? Урматтуу биздин достор, кантип байланышка чыгат экен Самира түшүндүрүп өтсөң. Биздин досторубуз бизге чалганда жакшы сүйлөй албай калат. Биздин досторго түшүндүрөт, бизге кантип чыгыш керек экен байланышка. Достор, өзүңөрдүн номериңерди биздин Instagram баракчабызга таштап койгула жана биз силерге чалабыз. Ооба, Instagram жана WhatsApp баракчалары аркылуу биз силерге чалабыз. Бизге кийинки келген телекөрүүчүндү кабыл алалык. Саламатсызбы? Алло, саламатсыз, түз эфирдесиз. Урматтуу биздин кичинекей достор, түз эфирге байланышка чыккандан кийин сыналгынын үнүн азайтып, анан бизге байланышка чыккансыздар. Анткени бизде байланыш жолдору кыйыныраак болуп калат. Кийинки биздин кичинекей телекөрүүчүбүздү кабыл алалык. Саламатсызбы? Саламатсызбы, түз эфирдесиз. Атыңыз ким болот? Атым Асема, Жалал Абад обласынан чалып жатам. Асема, Азаматсың, Жалал Абад обласынан. Оюн шарттарын түшүнөсүң, Бизде көк кутуча ачылган, көк кутучадагы алгачкы суроону сага берелик, Көк кутучадагы алгачкы сурообуз бул Кыргыздын даңазалуу актёру Сүймөнкул Чокморов кайсыл жылы жана качан төрөлгөн? Кыргыздын даңазалуу актёру Сүймөнкул Чокморов кайсыл жылы жана кайсыл жерде төрөлгөн? Суроолорго ойлонбостон бат-баттан жооп беребиз. Кийинки телекөрүүчүлөрүбүз кабыл алалы. Instagram баракчабызга келген билдирүүлөр бар экен. Саламатсыздарбы, Пирамида телеканал Балапан шоу программасы кантип оюндарга катышсак болот деп жазган экен. Кандайсыздар, оюндарга кантип катышсак болот деп. Оюндарга кантип катышсаңыздар болот. Бизге Instagram баракчабызга катталыңыздар, номерлерди жазыңыздар, биз байланышка чыгабыз. Кийинки телекөрүүчүнү кабыл алалык. Саламатсызбы, телекөрүүчү? Саламатсызбы? Саламатчылык, атың ким? Ким? Канча жаштасыңар? Канча жаштасың? 9. 9 жаштасың, Азаматсың. Кайсыл областтан чалып жатасың? Карабура районунан. Карабура районунан, Оюндарга даярсың, Биринчи суроону сага жооп бере, суроону узаталык. Кыргыздын даңазалуу актёру Сүймөнкул Чокморов кайсыл жылы төрөлгөн?
Кыргыздын даңгазалуу актёру Сүймөнкул Чокморов кайсыл жылы төрөлгөн жана кайсыл жерде? Башка суроо берем. Макул, башка суроо, сага жеңилдик кылып башка суроону берейин. Анда Манас эпосунда Санира Бига деген ким болгон? Манас эпосунда Санира Бига деген ким болгон? Жооп бере албайт экен, биздин оюнубузга кайрадан суроолоруңузга ойлонуп, кайра жооп бизге байланышка чыксаң болот. Самира, билесиңби, Ливия деген өлкө бар, жана ушул Ливия өлкөсү дүйнөдөгү эң таштандыларды аябай көп чыгарат экен. Бул өлкө таштандылар менен эң алгачкылардан турат экен. Андан тышкары уктар алдында мындай кеңеш бергим келип турат биздин чеке бөбөктөрүбүзгө. Уктар алдында эгер уйку келбей жатса, кадимки эле сүткө шекер аралашып ичип алса уйку көбүрөөк келет экен. Биздин бөбөктөргө сен дагы кандай кеңештерди даярдап келдиң? Ошо туурасында айтып өтсөң. Достор, билесиңерби, дүйнө жүзүндөгү эң кир көл кайсыл көл экендигин? Дүйнө жүзүндөгү эң кир көл бул Индонезиянын Цитарым көлү болуп эсептелинет. Бирок баары бир ошого карабастан анын калкы 5 миллионго жетет. Демек биз көлүбүз ушундай кир көлдөрдүн катарына кошулуп калбаш үчүн дайыма тазалыкты сактап, жакшы болуп жүрөлү. Анда кийинки телекөрүүчүлөрүбүз кабыл алып көрөлүк. Саламатсызбы? Саламатсызбы, түз эфирдесиз. Урматтуу биздин чеке досторубуз, бизге түз эфирге чыккандан кийин сөзсүз сүйлөңүздөр жана сыналгын үнүн азайтып коюңуздар. Анткени сыналгын үнүн азайтып бассаңыздар, биз менен байланыш жолдору кыйын болуп калат. Кийинки телекөрүүчүбүздү кабыл алалык. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык, түз эфирдесиң. Мен кайдан чалып жатам? Кемин районунан чалып жатасыз? Аха. Анда сизге биринчи суроо. Кыргыздын даңгазалуу актёру, эл агартуучу Сүймөнкул Чокморов качан жана кайсыл жылы төрөлгөн? Сүймөнкул 9 ноябрда 1939-жылы төрөлгөн. Азаматсың. Кийинки суроо. Манас эпосунда Санира Бига деген ким болгон? Ал канекей болгон. Азамат, биздин үчүнчү сурообуз. Эгер бул сурообузга туура жооп берген болсоң, биздин баалуу белекти утуп аласың. Фантастикалык роботтун туулган күнү чыгармасын ким жазган? Фантастикалык жанрдагы роботтун туулган күнү чыгармасын ким жазган? Эгер туура тапсаң, азыр биздин баалуу белектин ээси болосуң. Кайра айтып мен жакшы түшүнбөдүм. Фантастика жанрында роботтун туулган күнү деген чыгарма бар, биз мектепте окуганбыз. Дал ушул чыгарманы кайсыл автор жазды эле? Ким жазды эле? Муну деген түшүнөм. Ойлонобуз. Башы Б тамгасынан башталат. Мен сага багыт берейин, ушунчалык кайрадан чалып, дайыма биздин программабызды көргөнүң үчүн. Роботтун туулган күнү чыгармасын мектепте окубадык белек? Жок, сурообузга туура эмес жооп берип калбадың. Кайрадан ойлонуп, бизге байланышка чыгасың деп ойлойм мен сени. Жеңип алмаксың. Эгер эң акыркы сурообузду бизге туура жооп бергенде, биз баалуу белегибизди бермекпиз. Анда биз акыркы телекөрүүчүлөрүбүздү кабыл алабыз, кичеке оюнчубузду. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Биздин оюнга 14 жашка чейинки гана телекөрүүчүлөр катыша алат. Демек, биз сиз менен коштошобуз, Анда Самира биздин оюн эжекебизде байланышка чыгыптыр. Биздин телекөрүүчүлөргө түшүндүрүп өтсөң, канча жаштан канча жашка чейин бизге байланышка чыгып, оюнубузга катыша алат экенин? Достор, биздин оюнубузга 7 жаштан баштап 14 жашка чейин эле катышууга болот. Демек, 7 жаштан 14 жашка чейин адабиятты, тарыхты, мекен таанууну мыкты окуган студенттерге, мыкты окуучуларыбызга ушундай суроолорубузду беребиз. Ушул жака бизге байланышка чыкса болот. Анда Самира биздин кийинки телекөрүүчүбүздү кабыл алып көрсөң. Биздин телекөрүүчүбүз байланышта. Саламатсызбы, урматтуу телекөрүүчү? Биздин телекөрүүчүбүз, саламатсызбы? Байланыштасыз, сүйлөй бериңиз. Сыналгын үнүн азайтып коюңуз. Угуп атабыз сизди. Атыңар ким болот? Саламатсыз. Атыңызды айтыңыз. Биздин телекөрүүчүбүз сыналгысын үнүн чоң кылып чыгат, биз менен байланыш кыйын болуп калды, Самира. Кел анда, Самира, мындай кылалык. Ушун менен бүгүн биздин оюнубузду жыйынтыктайлык. Биздин баалуу белегибиздин жеңүүчүсүн бул аптада да таппай калдык. Ооба, тилекке каршы оюнубуздун жеңүүчүсүн таппай калдык. Биздин кичинекей жөжөбүз биздин жылуу студиябыздан башка жака учуп кеткиси келбей жатат окшойт. Биздин досторубузга дагы кандай сенин кеңештериң бар, Самира? Биздин досторубузга кеңештериң менен бөлүшүп өтсөң, кандай кеңештерди даярдап келдиң? Достор, билесиңерби, Нил дарыясы 2 жолу тоңуп калган жана бул Нил дарыясынын тоңуп калган окуялары 9 жана 11-кылымдарда болгон.
Нил дайрасы тоңуп калган, Ооба. аябай таң калыштуу көрүнүш. Билесиңби, Самира, Түркияда чай ичүү, Түркия дүйнөдөгү эң чай ичкен өлкөлөрдүн катарына кирет экен. Кел анда азыр музыкалык чыгармага өтөлү да, биздин конокторубуз да келип калган экен, Самира. Музыка көрөлү, анан конокторубуз менен тааныштырабыз, Ооба. Урматтуу кичеке достор, анда алдыда музыка. Достор, бүгүн бизде конокто Береке тобунун шаңдуу бийчи кыздары Сезим, Элиза жана Гүлжамал. Өзүңүзгө таанышып өтпөйлүбү? Биздин конокторубуз менен азыр тааныштырабыз. Бүгүн бизде Береке бийчилер тобунун кыздары келген. Демек, кыздарыбыз менен тааныштырсак. Саламатсыңарбы кыздар? Студиябызга кош келипсиңер. Саламатсыздарбы? Жакшы келип алдыңарбы? 14 жаштамын. Азаматсыздар. Кандай келип алдыңар биздин студияга? Бүгүн кар жаап, кыйналган жоксуңарбы? Жок. Азамат. Алгач мындай суроо келип турат ушу. Береке бийчилер тобунда канчадан бери бийлеп келатасыңар? Ар бириңер бирден айтып өтсөңөр. Береке бийинде мен бийлеп жатканыма 6 жыл болду. 6 жылдан бери, аты жөнүндү да айтпай биздин теле көрүүчүлөргө. Иманкулова Элизада. Аха. Менин атым Жамакиева Сезим, мен 14 жаштамын. Береке би тобунда мен 8 жылдан бери бийлейм. Азамат. Менин атым Айтибаева Гүлжамал. Мен Береке би ансамбльда 8 жылдан бери бийлейм. Барыңар дээрлик 6, 7, 8 жылдан бери ашык бийлеп аткан турбайсыңарбы? Ошол Береке бийчи тобулардын жетекчиңер туурасында айтып өтсөңөр. Жетекчилериңер силерге кандай талаптарды коет? Ар бириңер бирден айтып өткүлө. Кандай талаптары бар жетекчиңердин? Биздин жетекчибиз Айнура Кыдыралиева. Бизге көптөгөн жакшы бийлерди бийлетет, үйрөтөт. Көптөгөн бийлерди билебиз. Биз кыргызский, узбекский, даже современный бийлерди дагы бийлетет. Чыгыш бийлерин көп билебиз. Жакшы экен. Сезим, Береке бийчи тобунун кыздарынын бүгүн кийген формалары мага өзгөчө жагып жатат. Кыргыздын улуттук колоритиндеги мыкты сонун формалар экен, Силер формаларыңарды качан даярдайсыздар? Формаларды атайын тиктетебиз, Айнура эже тиктетет, бизге өзү придумовать этет, өзү бүт баарын кылат. Сонун экен. Формалар менен жаркылдап, эле кумуштай болуп, сонун болуп келишкен турбайбы? Айтсаң, силерде мектепте анан кыйналбайсыңарбы? Силер Береке би тобунун концерттерине кетип калганда силердин мугалимдери урушпайбы? Какта жүрөсүңөр? Сабактар калып кетпеди деп, баарын бириңер бирден жооп берсеңер ошол туурасында. Биз бүт баарына жетишебиз, бүт баарын Аракет кылабыз. Аракет кылып. Эгерде концерт мектеп учурунда коюлуп калса, кандай кыласыңар? Концертке барасыңарбы же мектепке барасыңарбы? Концертке барабыз. Ал күнү мугалимдерден уруксат сурайт турбайсыңарбы, Мугалимдер деле бизди түшүнүшөт абдан. Бизге колдоо берип турушат. Ошондуктан жакшы эле баары. Сиздер кайсы сабактарды жакшы көрөсүздөр? Дене тарбиясы. Дене тарбиясын. Сен Гүлжамал, сен кайсы сабакты жакшы көрөсүң? Орус тили. Элизачы, сен кайсы сабакты жакшы көрөсүң? Мен көбүнчө бүт эле сабакты жакшы көрөм. Кайсы сабакта окугум келсе окуйм. Баардыгына түшүп. Ошо би өнөрүнө силерди ким түртүп келди? Кантип катышып калдыңар? Ар бириңер ошол туурасында бирден биздин теле көрүүчүлөргө айтып өтсөңөр. Менин тууган эжем бар болчу, анын аты Минюра. Ал көп жакшы бийлеп, мага бийлерин үйрөтүп, ушинтип эле жүрчү. Мен да бийге шыгым бар болчу. Ошентип мен дагы Береке би ансамблине келип калгам. Гүлжамал, сен кандай келип калдың? Мени Береке би ансамбльга апам алып келген. Ошентип келип калдым. Элиза? Мени дагы Береке би ансамблине апам алып келген болчу. Алгачкы кайсы бийлерди үйрөдүңүздөр? Береке биринчи келгенде, Ооба. Береке биринчи келгенде, мен ошондо 9-майга жакын келип калгам. Ошондо биз военный бийди билип атканбыз. Ошондо 2 күндөн кийин эле сразу тартылгам. Бийлерди үйрөнүү бул оңойбу же кыйынбы? Би өнөрү туурасында айтып өтсөңөр. Оңой деп да айтпайбыз. Жаңы келгендерде бул кыйын болуп калат. Көптөгөн бийлерди биринчи үйрөнүп алып, бийлеп, чогуу, кечке даярданып, анан концертке чыгыш керек. Ошо. Силердин жакын досуңар барбы?
Үчөөбүз. Үчөңөр жакын доссуңар, э? Кай жакта болбосун. Үчөөбүз чогуу ар дайым жүрөбүз. Үчөөбүз жүрөбүз, концерттерге үчөөбүз барабыз, школдон кийин үчөөбүз жолугабыз. Кантип дос болуп калдыңыздар? Береке би ансамбльде таанышып. Биринчи Гүлжамал деген кыз. Бул кыз Бул кыз. Биге Гүлжамал келген болчу. Биринчи, экинчиси Сезим келген. Анан кийин биз болсо бирибиз анча таанышып эмеспиз. Бир группада билечүк, бирок көптөн концерттерден чогулуп, чогуу жүрүп, Поездкаларга барып таанышып калган. Азамат, бириңердин үйүңөргө бириңер коноктоп, чай ичип, сонун жүрөт турбайсыңарбы, э? дагы катышат. бирибиз таанышат. Азаматтар. Каяктан болосуздар? Мен Нарынданмын. Тоштон. Мен Нарын облусунун. Самира, мен биздин кичеке конокторубуздан мынтип сурагым келип атат. Биздин кичеке конокторубуз айтсаңар, ушу Береке бийчилер тобуна канча жаштан баштап кыздарды кабыл алышат? Ошол туурасында айтып өтсөң. Береке би ансамблында 6-5 жашынан баштап кабыл алынат. Келе берсе болот да. Аксайсыз түрдө эле мындай бийлегенди билген аябай шуктуу кыздар кабыл жок. Билегенди билген деле келе берсе болот. Айнур эже бардыгын бирдей үйрөтөт. Жетекчиңер бийлегенди билбеген кыз келсе дагы мыкты деңгээлде үйрөтүп коет турбайбы? Анда мыкты жетекчи окшойт, э? Жетектиңиздер силерди мындай урушалы, кыйкырап, бирисин тырбас кылып койсоңуздар. Ар бир эле жетекчи урушат болуш керек, бирок эси өзүңөн ката кетсе урушат. Но биз анча ката кетирбейбиз. Аракет кылабыз ката кетирбегенге. Бизге кайсы бири даярдап келдиңиздер? Биз ушу 3-чү дүйнөлүк көчмөндөрүндө ачылышына, жабылышына бийлеген бийибизди силерге көрсөтөйүн деп чечтик. Кел анда Самира мындай кылбайлы, э? Биздин конокторубузду суранайлы, бийлешсин. Биздин телекөрүүчүлөр да күтүп калды окшойт. Ушундай 3 супсулуу кыз келип, азыр кыргыздын бир сонун бийин бийлеп берет окшойт деп. Кел Самира анда мындай кылып туралы. Бизге келген СМСтерди бар экен ага чейин. СМСтерди өз дарегине жеткирелик, э? Саламатсыздарбы, Пирамида телеканалы. Береке бийчилер тобунун кыздарына ийгиликтерди каалаймын. Береке бийчилер тобунун кыздары аябай сулуу кыздар экен. Иштериңерге ийгилик деген экен. Кийинки келген телекөрүүчүбүз кандайсыңар? Балапан шоу программасы. Биз сиздерди Талас областына караштуу Кыргызстан айылынан көрүп жатабыз. Барыңарга кутман таң деген экен. Кийинки келген телекөрүүчүбүздүн дагы дарегин жеткизелик. Саламатсыздарбы деп бул жака бизге суроолорубузга жоопторду берип койгон экен. Кел анда Самира, эми биздин кыздарыбыз дагы даяр болуп калды. Анда бийине узатсак, э, кыздардын бийисине.
Азаматсыздар. Аябай сонун бийини көрүп алдык. Мындай Кыргыздын улуттук колоритиндеги аябай бир сонун клип экен. Биздин кыздарыбызга суроо бергим келип турат. Бул бийини силер качантан бери бийлеп келе жатасыңар? Ошол туурасында айтып өтсөңөр. Качантан баштап бул бийини үйрөнө баштадыңар? Ошо көчмөндөр оюна даярдаттык деп калбадыңар. Ошо канча күн аралыкта даярдадыңар? Буну биз чогуу эле үйрөнгөнбүз. Жетекчиңердин сунушу менен чогуу үйрөнгөнсүңөр, Ошо көчмөндөр оюнун алдында үйрөнгөнсүңөр. Канча күн кетти даярдык ушул бийге? 2 ай кетти. Биди үйрөнүү силерге кыйын болдубу? Биз физкультурный институтта даярданганбыз. Күн сайын эртеден кечке ошол жерде болуп даярданганбыз аябай. Канча кыз ушул бийни билетиңер? Үчөөңөр эле же башка кыздар да болчу? 50 кыз болгон болчу. 50 кыз. 50 кыз бир бийди билеп көчмөндөр оюн. Ошо 50 кыздын баардыгы ар кандай кыймылдарды кылышат да. Жок, Айнуржи бизге чогуу үйрөтөт да бийдичи. Ошондо баш Айнур эжеңердин игилиги бул бийде аябай чоң турбайбы? Негизи эле ушул айтсаңар, Самира айтсаңар кыздар, ата-энеңерде ушу бий өнөрүнө же ырчылык өнөрдө аркалаган адамдар барбы? Барыңар бирден айтып өтсөңөр. Кантип бий өнөрүнө келип калдыңар ошо? Бизди ата-энелерибиз, курбуларыбыз абдан колдойт. Аркалагандар жок. Сен өзүң биринчи чыккан турбайсың бий өнөрүнөн, Сен туугандарыңда. Сезим сенде барбы ушул туугандарыңда? Ырчы, бийчи адамдар? Жок. Барыңар эле өзүңөр чыккан экенсиңер, Келечекте ким болгоңор келет? Журналист. Журналист алып баруучу. Мен Айнуржиде болуп, бийчи болуп, хореограф болгум келет. Мен болсо тил котормочу болгум келет. Кайсы тилдерди азыр сүйлөй аласың азыр? Азырынча орус жана кыргыз тилинде, Орус жана кыргыз тилинде сүйлөйсүң азыр, Кийин да келечекте көп тилдерди үйрөнөт деп биз үмүттөнөлүк. Мен мындай суроону бергим келип турат, кыздар. Самира, биздин кыздарыбыз бийлегенди көрдүк, аябай мыкты деңгээлде билишет экен. Мындай суроо берип көрбөйлү, Самира, кел. Чоң сахналарга чыгып жүрөсүңөр ушул ырчылардын концерттерине. Кайсы ырчылар менен силерге иштешүү оңой болду? Алгачкы жолу качан чыктыңар чоң сахнага? Биз көп ырчыларга бийлейбиз, көп ырчылар менен катышабыз. Акыркы жолу биз кимди биледик? Адилет Азимов, Кудайберди Айтбосуновго биледик. Акыркы жолу, Алгачкы жолу кайсы бийге бийлегенсиң? Благотворительный фонддордо билегенбиз акыркы жолу. Көп ал жерге барып билеп кетебиз. Береке бийчинин тобунун кыздары Азаматсыңа сонун бий болду деп бизге акыркы сандагы 933 деген абоненти жазган экен. Дагы өзгөчө кайсы бийлерди тартуулагыңар келип жүрөт? Кайсы бийлерди даярдап атасыңар? Азыр биз современный стилдеги бийлерди бийлеп жатабыз. Ошо. Кыргыздын улуттук бийлерди калтырдыңар. Жанаң современный бийлерге өттүңөр. Кошулуп кеткенге аракет кылып атабыз. Жетекчиңер силерге негизи мындай кандай талаптарды коет? Муну кечикпегиле же кандай талаптары бар жетекчиңердин? Балким жетекчиңер силерди көрүп жатса керек, аганда түз эфирден пайдаланып салам жолдоп койсоңор болот. Кандай талаптары бар силерге жетекчилердин? Тиги балдар менен сүйлөшпөгүлө, силер кичинекей кызсыңар, кандай болуп калат? Айнур эженин эч кандай бизге талаптары коюшпайт, бирок бизге эже катары болуп, экинчи апа деп аталат. Силерде эркин турбайсыңарбы? Кандай билесиңер өзүңөр? Силерде мына бул убакта бийге келип калгыла, мондай бийлегиле, бул учурда чыгасыңар, ага чейин чыкпайсыңар деген талаптар жок экен да? Герки концерттерге герки биздин андай айткан башка бийчилер бизди жаман көргөндөр деле бар да. Алар айтып коюшу мүмкүн, силер чыкпайсыңар азыр. Биз аларга ишенбешибиз керек. Бизге тоскоолчулуктар бар. Ошондой кылып коюшу да мүмкүн да. Биз аларды уктайбыз, биз Айнур эжени эле угабыз. Ошо. Негизи эле эме ошо Береке бийчилер тобунун ийгиликтери туурасында айтып өтсөңөр биздин телекөрүүчүлөргө. Ушул күнгө чейин Береке бийчилер тобу кандай ийгиликтерге жетиштиңер? Кандай ийгиликтерди баалайсыздар? Береке бий тобу эң мыкты бий тобу деген наамдалдык. Бул жылы, өтүп кеткен 19-жылы. Ооба.
эң мыкты бий тобу. Андан сырткары биз 2019-жылы биз Гөлгө барып биринчи месттен алып келдик, гран-при алып келдик. Андан кийин дагы ошол Ысык көлдөн дагы гран-при алып келдик. Көптөгөн ийгиликтер. Азаматсыңар. Береке бичи тобулар негизи эле ушу Береке бий тобу кайсыл жылдан бери чыгып келет? Ошол туурасында айтсаңар кыздар. Бул уже Берекеге 15 жыл болду. 15 жылдан бери биз бийлеп жүрөбүз. Береке 17 февраль күнү Берекенин туулган күнү болду. Берекеден мурун бийлеп кеткен кыздардан кандай үлгү алдыңыздар? Алардан аябай көп үлгү алдык. Мындай тырышып бийлегенди үйрөндүк. Эмоционально күлүп жыргап, концерттерде күлүп жыргап бийлеген бизге дагы үйрөттү ошондой, биз да ушинтип бийлейбиз. Силерди ким боентет? Өзүңөр боеносуңарбы же? Өзүбүз. Бизге ушул суроону көп беришет. Анткени өзүңөр силерди бир визажисттер боетобу деп айтышат, бирок биз өзүбүз үйрөнөбүз, өзүбүз колдорубузду үйрөтүп көмүп калганбыз. Бизге бир визажист жетишпейт болуш керек. Концерттерде үйрөтөбү? Ар нерсени ооба, бирок боенгонду Өзүбүз эле үйрөнүп алганбыз. бирок бизге Айнур эже дагы өзүнүн советтерин берет. Мынтип боегула жакшы болот деп. Биз аларды угуп, жаман көрбөй кылабыз. Самира, карасаң биздин бичи топтор кыздары үчөөңөр курбу гана болбосоңор, үчөөңөр эгизтерге окшош экенсиңер. Мындай көчөдөн көрүп калгандыр, үчөө эгизби деп байкашат Бизге экен. аябай көп айтышат ушинтип, биз мындай магазиндерге киребиз, дүкөндөргө кирип, бирдемсе алып атканда бизге айтышат да, силер эгиздерсиңерби деп. Бизге де ооба деп коебуз, кээде жок деп коебуз. Атанегер тууган эместе? Жок. Самира, негизи эле байкадым да ушу Береке бичин тобунун кыздары үчөө гана окшош эмес, негизи эле Береке бичин тобунун кыздарынын баардыгы окшош. Анан менин билишимче бул баарыңар бир кыздан үйрөнгөн окшойсуңар, боенгонду. Ошон үчүн баарыңар окшош болуп калдыңар окшойт. Жок, ар кайсы кыз ар башкача боенот. Биз бүт баары айтат, баарыңар окшош, эч ким тааныбай калабыз, даже өзүбүздүн апабыз тааныбай калат. Сен кайсысың, сен бусуңбу, сен читегисиңби деп өзүбүз да тааныбай калат. Анткени биз чогуу окшош костюм кийип жүрөбүз, чогуу боенуп, чогуу окшош боенуп, ошонткенден чогуу бийлеп дагы ошондон тааныбай калат. Ошон үчүн баарыңар окшош болуп калып турбайсыңар. Мурдагы ушу Берекенин бийлеп кеткен кыздарын дагы мен билем да. Азыр байкасам, силерди ал кыздарга аябай окшош экенсиңер да, ошон үчүн ушул суроону берип калдым. Мынчалык окшоштук. Мен ойлодум, балким жетекчи атайын ушундай талап кылат окшойт. Баарыңар окшош боенгула, окшош жүргүлө, окшош кийингиле деп. Ошол себептен ушундайбы деп ойлоп жатпаймынбы? Азаматсыңар, биз дагы анда ушу конокторубузга акыркы сөздөрүн бербейлиби, Самира? Мына программабыздын да соңуна аз гана калыптыр. Келгиле кыздарга мындай кылайлы, Самира. Баары бирден биздин телекөрүүчүлөр менен, биздин достор менен коштошо алсаңар кыздар. Биздин убактыбыз дагы чектелүү. Баарыңарга эркин микрофон берелик. Салам жолдосоңар болот өз эфирден. Мамаңарга, досторуңарга. Жалпы кыргыз элине. Силерге рахмат, бизди чакырганыңызга биз абдан кубанычтабыз. Биз силерди чакырган сайын биз келип турабыз. Биз азыр салам жолдогубуз келет, бизди көрүп жаткан биздин күйөрмандарыбызга, апаларыбызга, ата-энелерибизге салам жолдойбуз. Жана Айнур эже бизди көрүп жатса, салам жолдойбуз. Азаматсыңар. Кыздар, силерге биз дагы көп ийгиликтерди каалайбыз. Бул жакта Айнура эжекебизге биздин режиссерубуз дагы чоң саламдарды жолдоп атат. Мыкты кыздар экен деп. Кыздар, силерге келип келгениңерге чоң рахмат. Береке бичилер тобуна мындан ары көп ийгиликтерди каалайбыз. Бир гана Кыргызстанда гана эмес, Самира, кел мындай кылалык. Береке бичилер тобу дүйнөлүк деңгээлге чыккан мыкты бичилер тобунан болсун деп биз силерге алкыш айтабыз. Рахмат келип бергениңерге. Сизге рахмат. Рахмат. Ал эми Самира биз программабызды уланталык. Ошо программабыздын соңунда жанагы биздин досторубузга айтып өтсөң, биздин жакында биз сотко ойноткон жатпайлыкпы? Ошо сотканы кантип утуп алат экен, ошол туурасында бир аз айтып өтсөң биздин досторубузга. Достор, биз жакында уюлдук телефон ойноткон жатабыз. Жана силер таланттуу, аябай бийге шыктуу, жакшы ырдаган оюнчулар бизге видеороликтериңиздерди жөнөтүңүздөр. Жана биз аларды 1 март күнү Instagram баракчабызга жүктөйбүз. Ким эң көп комментарийлерди, эң көп лайктарды чогулткан болсо, ошол биздин жеңүүчүбүздү 8 мартта жарыялап, ага уюлдук телефон беребиз. Азамат, Самира, мына биздин убактыбыз дагы соңуна келип чыгып калды. Урматтуу биздин кичинекей достор, ушул менен бүгүнкү Балапан шоу программасынын жекшемби күндүкү чыгарылышы соңуна келип чыкты. Саламатта калгыла достор, дейлик анда, Самира,
Көрүшкөнчө.